нымда. Ошол жерде ошол көңдү жейт. 1 килограмм сөлжан bir күндө 1 килограмм көңдү жеп 600 грамм биогумус чыгарып берип турат. 24 саатта бизге. Эгерде силердин сөлжаныңар 1 тонна сөлжаныңар боло турган болсо, күнүгө 600 килограммдан биогумус алып турасыздар. Мындай эле эсеп кылайлы, 1 килограмм көңдү ташып келиш, үйгө киргизип, бар жогун жайгаштырга чейин 1 сом дейли. Ошол 1 сомдук көңдү, 1 килограмм көңдү сөлжан алып кылуу өткөзгөндөн кийин 600 грамм чыгабы, 600 граммды 20 сомдон эле берели, биз 25ден чүбө сатабыз. Ошондо 12 сом акча болот да. 12 сом акчадан минус 1 сом кылып койсоңуздар, 1 килограмм көңдөн силер 11 сом киреше көрөсүздөр да. 11 сом. Эгерде 1 тонна сөл жыланыңар боло турган болсо, силер 11 000 сом киреше көрөсүздөр да. Күнүгө 11 000 сом. Bir ayda sizlerge 30 tonna göm gerek olur. 30 tonna. Bir ayda sizlerge $5.000 girgizip turasızlar. Anan abi ne? Bu sölcan göbeği öğmesi var da, göbeği öyle. Zaten başında 1 tonna bola turgan bolsa, yılın ayağında olganda ne olur? Уже 150 tonna olur. Sölcan. Şunçalık proses öte tez жүрөт. Адам bunun nesi жақсы? Бұл мындай жаман нерсени жакшы кылат. Ama bu ölmez mi? Yani köy öğretmenler çoğalanı yok mu? Көйөрөт тоок багасы кейін уже ачы көйөрүп кетет го. Ошондо тоок багып аласыз. Bir 400 тоок багып койсоңуз жетет. Ошо берип тоокту да семиртире бересиз, бияктан жерден семире берип барлыгы ошол. Özün ajalını. 8 жылда өлөт, өзүнүн ажалы. 8 жыл жашайт. Карып, чал болуп 8 жылда өлүп калат. Ошо биогумустун декларандыгы канча неме менен барабар болот экен? 50 тонна көңгө барабар. Неме 50 килограмм көңгө. 1 килограмм биогумус 50 килограмм көңгө. Көңгө. Канча метр квадратка чачылышпайт? Эме баягы 1 гектарга 7 тонна берсеңиздер, 70 жыл азот жеп турган болсо дагы оны оңдойгу, кийинки жылы 3 тонна, одан кийинки жылы 2 тонна, анан 1 тоннага чүрүп койсоңуздар, жыл сайын 1 тоннадан бере бересиздер. Кийин. Апагашат этип. Жерге чачылып айдап бересиңер, биринчиси. Жерге равномерно чачып туруп айдап бересиңер. Селитра менен кандай айырмасы бар? 1 килограмм машина. Эми селитра менен айырмасы бир 10 килограмм биогумус 1 килограмм селитранын күчүн берет. Анан буда эми селитра дагы бар өзү. Табигый селитра, табигый калий, табигый кальций. А бул синтезделген да баягы химикаттар. Синтезделип алынган жер семирткичтер. А булар табигый да. Будан жеген тамактарыңарды бул биогумустун помидору, немелерин бар жогун жеп баштаганыңардан кийин уже организмде уже өзгөрүп башталат да. Уже уйкуңар өз убагында канып, эртең менен серкек тура баштайсыздар. Анан кийин баягындай ашказанда дагы немелер тазалануу башталат да. Өзүнөн өзү тазалануу. Анан муну көбүнчө эле ушул немелер окумуштуулар айтып атат, дарбыз аркылуу алса дейт да, биогумусту дарбызга берип, ошо дарбызын жей турган болсо организм 40 күндө баягындай соль, баягы немелер бар го, лишний ошолордун баардыгынан тазаланып чыгып кетет экен. Ошо бар экен. Өзүңүз айтып кеттиңиз да, бул мисалы үчүн азыр малдарга бүт дары берилет, чымыр, оору болуп атат, оорудан чыгат да матхоттор мына. Аны жеген биогумустун немеси? Биогумус ошону тазалайт экен. Тазалайт. Өз аркылуу баягыны сындырып, формуласын сындырып, өзү. Анан кийин буну биогумус деп атат да. Гумус, гумин деген бунун өзүнүн веществосу бар. Эгерде сөлжан оозунан дагы киргенден дагы анан кийин баягы сырты постоянно чылкылдап, эзилип турат да. Ошого көңгө тийген болсо, ошо көңдү мачит этип полностью ошого көңгө сиңген болсо, ошол эмеси, гумусу. Ошону да гумусировать этип бар экен да. Ошондой эмеси бар экен. Анан сөлжандын неси жакты мага, топлон кылбайт экен, мөөрөбөйт экен, жата берет экен, иштей берет экен, урушпайт экен бирөө-бирөө. Тып-тынч жаныбар экен да, Кудайдын берген момун экен да. Анан менеткеч экен да. Түнү дагы барып туруп атсаң иштеп аткан болот.
Sen uktayсың, ол істейді де. Сондай Алла Тағала бұны бізге белекті беріп қойып тұр. Ошоға не қылыш керек? Мынаның ұзынасы қанша екен мына? Примерно. 15 бар ғой? 15, ә? Сені құтты ұшындай әлі қылып тұрып, теплый астын, теплый пол қылғыла. Шул жердің өзінде 5 миллион бақыт сағар болады. Шул жердің ішінде. Бірақ тынбай істейді, 2 рабочий аласыңар. Күніне 1000 сомдан төлеп, 2 рабочий тынбай биогумусты шығарып, немені көңді алып келіп беріп тұрыш керек. 5 миллион. Оға тынбай жейіп, баяғының бияқтан жеп өткенін бұл жақта тазалап ала беріш керек. Бұны бардығын отырып баяғы конструкторлар, немелер, баққан адамдар ақырын немесін тауып баштайды да. Сөлжан алғанда, сөлжанды өзін алуаңыздар. Сөлжан сіздің субстратыңызға, сіздің көңіңізге келгенде бәрі өліп қалады. Көбінчелер литинка, кокон, яғни кейін малеп алған әрекет қылда, ошолар выживать етіп, ошолар тез ішке келіп кетеді. Мен ошо өзүмдү алган бирек чолорго сүйлөшкөнбүз да. Бир келгенде эми алып берем дедим өтүп чогулуштан кийин көрүп берсеңиз жакшы болуп эле. Әлі кеше бір мына немене Сокулукта бір Анара деген келіндікін барып көрдік. Өте өжөр келін екен. Суыққа қарабайлы бар жол астын чұқытып тұр. Анан кейін 2 слой пресс қойдырып тұр. Бұл жақтарына да пресс қойдырып тұр. Пленканы салып тұр. Пленканың үстінен анан кейін грунт салып тұр. Грунттың үстіне көң салып тұрып, анан кейін баяғы сөлжандарды салып тұр. Көңнің ішіне. Баяғының үстін дағы бір сыра пресс қойып тұрып, баяғынан пленкамен жауып таштапты. Сөлжандар мұнандай болып кетіпті. Көккен жинай. Ошол жерде анарадан біле жайындасы, жазындасы анарадан біле алсаңыздар болады. Аябай соны қылып бағып қойып тұр. Мына Сокулуктар екен. Неме болса группаға таштап қойым номерін, ошол қыздарын да сатып алыңыздар. Аныкы деле бір тоннадан ашып алып тұр да, уже 1 тонна субстрат сатса боло турган болот. Анда барбай коюш керек. Ошол туугандар мүмкүн болушунча ушул органикага өтүңүздөр туугандар. Мына энтомофагтарды мамлекет модарынын өзү баазы себестоимости өзү мына 500-600 сом да мына. Ушуну 50 сомдон берип атат да. 1200 сом ушундай. Өзү себестоимость 1200 сом, мамлекет ошону не 1050 сом арзан кылып 50 сомдон берип атат. Биокомпост жөнүндө айтып болду. Биокомпост жана биогумустун эле дагы бир түрү, бул биогумуста микроорганизмдер иштеп атпайбы, сөл жыландарчы. Бул болсо биокомпост өсүмдүктүн өсүүсүн жакшыртат, топурактын жана асылдуулугун көбөйтөт. Ошого жер семирткич, органикалык жер семирткич. Жана биз минеральный, сиздер ошо минеральный удобренияларды берип атпайсыздарбы? Ал уже химикат болуп атпайбы? Ал деген азот көп болуп кеткенде өсүмдүктүн жанагы эмесин клеткасынын согу азайып кетет экен. Структурасын бузуп коюп атат. Өсүмдүктө. Өсүмдүктө клетканын согу азайган эле уже бул өсүмдүктүн өзүнөн иштен чыгып калышы да. Бардык нерсе ошол клетканын согунан болуп атпайбы? Бүт нерсенин баарычы. Анан бул болсо биокомпостто жанагы органикалык калдыктардын ажыроосунан пайда болгон кара жана күрөң топурак болуп эсептелинет, жер семирткич да бул. Сиздер деген өзүңүздөр жанагы органикалык калдыктар менен жасасаңыздар болот. Жанагы жалбырактарды өрттөп салып атпайсызбы? Ал дагы абаны булгодот. Андан чыккан түтүнчү. Ошол органикалык ошо мисалы үчүн сиздер органикалык эмелерди өстүрүп атпайсыздарбы? Түшүмүн терип алгандан кийин жалбырактар түшөт. Жалбырактар калат эмеспи? Ошо калдыктарды ошо чогултуп эле ошо менен жасасаңыздар болот. Жердин астында микроорганизмдер өзү чыгат дагы ошо үстүнөн жана жалбырактарды төшөйсүздөр. Андан кийин жана кыктан берсеңиздер болот. Кыктын ичинде дагы ар кандай микроорганизмдер бар эмеспи? Ошолор өздөрү иштеп чипец пайда болот. Мондай кара күрөң топурак. Ошол эле жер семирткич. Мисалы үчүн жана азотту көп, минеральный удобренияларды көп бергенде топурактын жанагы глюкоза, селлюлозасын жоготуйду. Ал деген витамин да. Ошондо топурактын асылдуулугун жоготуйду. Андан органикалык заттардын өсүмдүккө берилүүсүн азайтып атат.
Ошон үчүн ушундай жер семирткич, органикалык жер семирткичтерди пайдалансаңыздар, топурагыңыздардын асылдуулугу, курдуулугу көбөйөт. Өзүңүздөрдүн огородуңуздарда жасасаңыздар болот. Жанагы үйүңүздөрдөн картошканы деле сыртын арчып биз ырыктатпайбызбы? Ошонун баары чиритет муну. Бияка только ошо өзүбүздүн жана жеп жаткан органикалык заттардын калдыктарынан жасасаңыздар болот. Кырктардан койсоңуздар болот. Анан могу биздин биологиялык кадеминдерден да койсоңуздар бул ачыткыч да. Ачытат ошону. Температурасын караш керек, ыңдуулугун караш керек. Эме аба болуш үчүн самандан кошсоңуздар болот. Ачылкадан кошсоңуздар болот. Бирок бактын бутак эмес да. Аны сөөлжүдан жана микроорганизмдер иштеп чыгара алат да. Ошону айталык дегенбиз. Жакшы, рахмат. Ана Канатбек. Assalamu alaikum, hurmatli suhbatdoshlar. Biz negisi hozirgi zamonda texnologiya zamoni o'nib o'tadi. Boshqa mamlakatlarda Qirg'izistonda da Samsungdan o'nib barcha narsa internetdan, telefondan ma'lumot bo'ldi. O'sha texnologiya jahonda o'nib o'tayotgani uchun g'oya chorvasida biraz ancha masalalar ko'paydi. O'sha texnologiya texnologiya internet bilan chechgan harakat qiladi deb biz приложение жасаудабыз. Sizlar kutib qoldik. O'sha bo'yicha biraz sizlarga ma'lumot berib, mana o'sha qaysi ko'ygoyni chechsak bo'ladi, o'sha sizlardan kengayish olgancha savollaringizlarni javob bergan harakat qilaman. O'sha приложениемен qaysi жақтан sizlar endi ma'lumotni olmay misolga qancha o'stirishda ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi, qaysi fermerlar o'stirib barliq kontaktlar данныйларын жазуу боюнча ойлонуп жатабыз. Ошол жөнүндө biraz айтып берсеңиздер. Суроо болсо жооп бересиздер. Саламатсыздарбы? Биз ошо Славянский университетинин студенттерибиз. Enaptus организациясынабызда. Enaptus бул эл аралык организация. Кыргызстандын барлык университеттеринде бар. Биз ошо Славянский университетинин Enaptus көрсөтүү командасыбыз. Enaptus эмне менен иш кылат десеңиз, бул биз бизнес проекттерди, социальный проекттер жана коммерческий проекттерди ойлоп таап жана ошолордун үстүндө иштейбиз да. Анан азыркы учурда биз ошо ар кандай проекттердин үстүндө иштеп жатабыз. Ошол эле учурда мына азыр айыл чарба тармагында ошо приложение 3-4 айдан бери ошонун үстүндө иштеп жатабыз да. Мына азыркы учурда жакын арада ал приложение уже Play Marketке чыгат. Ошол жактан көчүрүп алсаңыз болот. Бул приложениядан сиз өз товарыңызды бардык айыл чарба эмеси менен бардык айыл чарбасы менен байланыштуу болот да. Ал жактан сиз өзүңүздүн продуктуңузду коюп, ошол жактан сатсаңыз болот же айыл чарбасынын продуктларын сатып алсаңыз болот да. Жана ошондой эле ал жактан удобрение сатып алсаңыз болот. Бардык айыл чарбасы менен байланыштуу болот да бул приложение. Жакта жөн эле кирип, Play Marketке